Илим жана зикир. Илим 26. Абу Дарда радиаллаху анху айтат. Мен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мындай дегенин уктум. Илим талап кылып жолго чыккан адамды Алла Таала бейишке алып баруучу жолго салат. Периштелер сүйүнгөндөрүнөн анын алдына канаттарын жайышат. Асман менен жердеги жандыктар, ал тургай суудагы балыктар да ал үчүн кечирим дубасын сурашат. Арине, толгон ай башка жылдыздардан кандай айырмаланып турса, аалым киши да башка жөнөкөй кишилерден ошондой айырмаланып турат. Аалымдар чындыгында пайгамбарлардын мураскорлору. Пайгамбарлардын мурасы динар, дирхам, мал-мүлк, дүйнө эмес, илим. Илимди гана мурас кылып калтырышкан. Аны, мурасты, дин илимин ким алган болсо, демек ал эбегейсиз энчи үлүш алыптыр. Абу Дауд.